таанышты. Саламатсыңарбы, кесиптештер. Биз Камчы Кыдышаевич. Биз азыр биздин армияны жиберебиз деп атабыз. Жанагы объектилерди кайтарат деп атпайсызбы? Алар кимдерден кайтарат ошолор? Камчы Кыдышаевич. Биздин вооруженный армия барат, кайсы бир объектилерди кайтарганы барат деп айтып атпайсызбы? Анан алар ошо кимдерден кайтарат? Объектилерди кайсы объектилер экенин биз азыр так аныктай албайбыз. Буюрса бүгүн чечим кабыл ала турган болсок, уже Министерство обороны через секретариат ОДКБ будет определять. Негизи биздин башыбыздан мындай случайлар өткөн Кыргызстанда. Биз эгер муну ОДКБнын соглашениясында бар экен, не только вооруженный армия жибербейли, биз кумпомощь жиберсек деле ошол деле биз ОДКБнын соглашениясын аткарганга деле туура келип калат экен да, мен ошондой ойлойм. Биз эгер азыр армиябызды жибергенде деле аякта ар кандай провокациялар болот. Анан биздин армиянын ошол жерде бир нерсе болуп кетсе, жоопкерчилигин ким алат дегенде болуп атат да. Мамлекет алабы же кимибиз алат? Эгер случайсы сиз азыр гарантия жок деп атасыз. Биз деле бул жерден ушу армиябызды жөнөтүп эле анан ошого бир кандайдыр бир эме мындай бир жыргап атабыз деген ой жок да. Туура түшүнүп атам, аябай оор акыбал болуп атат Камчы Кыдышаевич. Мамлекеттин жетекчилери катары биздики да тарыхый чечим болот бул жердечи. Бизде деген мындай башыбыздан өткөзгөнбүз. Бул Казакстанда дагы баягы өзлөрүнүн ички конфликтине негизи кийлигишпей деле койсок болмок. Бирок ОДКБга обращение кылды Жомарт Токаев. Ал эмненин негизинде өзүнүн креслосун сактап калыштын негизинде деп эле мен ошондой түшүнөм. Неге дегенде ошо өзүнүн элин террорист деп атап атат да бүгүнкү күндөчү. Биз наоборот жардам эртең Жомарт Токаев кетип калса, бийлик кулап кала турган болсо, биз наоборот террористтерге жардам берген болуп калбайбызбы? Жанел Султанович, мен сизден дагы бир жолу суранамын. Что башка ушундай маселелер каралып атканда, башка мамлекеттин аброюна шек келтирбей эле айтсак, биринчиден. Себеби бая башында ушуну мен предупреждение этип айттым эле. Давайте по сути эме кылайлы, алар өздөрүнүн иши, өздөрүнүн ички иши. Ким террорист эмес, кантип аларды аныкташат, кантип жазалашат, алар өздөрүн жасайт. Биз дагы бир жолу айтайын. Эл аралык ОДКБ келишиминин негизинде алар сурангандан кийин бардык ОДКБнын мүчөлөрүнүн, мамлекет башчыларынын кабыл алган чечиминин негизинде гана иш алып барып атабыз. Өзүбүзчө мындай бир бейбаштык кылып, же болбосо өзүбүзчө бир аракет кылып аткан жерибиз жок. Мына азыр эле мага дагы маалымат берип атышат. Казакстан уже одностороннем порядке дагы 2 постун жаап атат деп. Таким образом, может быть, завтра у нас вообще все посты будут закрыты. Что нам? Что от этого хорошо? Эч нерсе болбойт. Ошондон биз алар суранган жардамды беришибиз керек. Эми алар пост бербей койсок пост жаап коет деген мааниде эмес бул. Антип түшүнүп албагыла. Бирок алар кыйналып атканда биз жардам беришибиз керек деген ойдомун. Жок, ошо туура мен да түшүнөм, жардам беришибиз керек, бирок Камчы Кыдышаевич, биз жанагы вооруженный армияны киргизбейли, ОДКБнын соглашениясында деле бар турбайбы, биякта средства менен жардам берсек, кумпомощь кылсак. Биз ОДКБга соглашение болгон кирген мамлекеттер уже армияларын киргизип атышпайбы? Ар бир сиз азыр атап кеттиңиз, 150-200дөн солдаттарын киргизип атат да. Биз айырмаланып, кумпомощь, жанагы биздин врачтар менен ошондой кылып жардам кылып ошондой киргизбейли? Бул деле ОДКБнын соглашениясында бар экен да. Азыр биз 10 секунд. Армияны киргизбеген күндө башкача тарых болуп калбайбы деген ойдобуз да. Кийинки күндө. Уруксат берсеңиз. Азыркы күндө жана чечимге байланыштуу Белоруссиянын уже солдаттары, офицерлери ажерге уже кирди, Россияныкы кирди, Арменияныкы уже загружены, азыр уже даже информация может быть с момента на момент уже они должны были вылететь. Биздин войска уже подготовлены, они полностью ажердеги биз азыр Камчы Кыдышаевич айткандай, гарантировать мы никому ничего не можем. Даже сидя вот здесь, мы не можем гарантировать, отсюда мы живые выйдем или нет.
Биз военные люди, и соглашениеге кол койгондон кийин биз эл аралык эмеде деңгээлде өзүбүздүн аброюбузду түшүрбөшүбүз керек. Если ошол жердеги военная коалиция выполняет международные договора, мы ее как ошо мүчө катары ошону аткарышыбыз керек. Өзүбүздүн авторитетибизди түшүрбөй. Сейчас уже Таджикистан готов. Кантта азыр 2 самолет отурат. Биздин войска ошол жерде, азыр эле ушул жердеги чечимди күтүп атабыз. Жок, ооба, аны түшүнүп атабыз. Бирок бул жерде соглашениеде деле жазылып турбайбы, средства может. Мы просто не хотим идти по легкому пути, жана Камчы Кыршайчы айтып атпадыбы? Почему биз азыр ажерге баягы ун жибербей ошо менен рахмат айтып калабызбы? Биз өзүбүздүн авторитетибизди кармашыбыз керек да, ошо деңгээлде. Полноценный член этого международной коалиции. Мы должны вот этот уровень своего авторитета держать. Ни в коем случае. Эртең Кудай сактасын, бизге деле ошондой, биз анын 3 жолу аны өткөнбүз. 4-нчүнүн кереги жок. А то, что там терроризм, это факт. Там головорезы. Больше 20 военных убито уже там. 28 уже. А в основном именно силовиков убивают. Понимаете? То есть там терроризм уже подтвержден. И азыр ушул жерден биз деген гуманитарный жардам жиберебиз деген, это будет биздин өз жактан баягы, будем говорить так, политическая слабость будет. Жок, башка. Рахмат. Кийинки сөз Мажитова Шарапаткан Мажитовна, да? Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт башчылары, мына өзүңөр көрүп атасыңар, жаңы жылыңар менен бардыңарды, жаңы жылында башталышында эле жолборчулук өзүнүн айбатын көрсөтө баштады. Биз 7-чи чакырылыштын депутаттарына өтө жооптуу, кооптуу мезгилде келгенибизди мойнубузга алышыбыз керек. Өзүңүздөр көргөндөй, ааламдык жана аймактык көйгөйлөрдүн чордонунда ар кандай кооптуу чакырыктардын чордонунда мезгилинде бийликке келип отурабыз. Ошон үчүн биздин ар бир кабыл алган чечимибиз оңойго турбайт. Чечкиндүү чечимдерди кабылдаш үчүн бизде кайратмандык дух керек. Бизде мекенчилдик, ошол эле мезгилде интернационалдык духту иштетишибиз керек. Биз тарыхтан көп эле сабак алдык. Мына айтып өтүштү, биз башка мамлекеттерге караганда тажрыйбабыз көбүрөөк. Айрыкча мен 10-жылдагы эле ушундай эл өзүн өзү башкарып калган, бийлик башкара албай калган мезгилди башыбыздан өткөргөн эл катары, адам катары мен айтып кетет элем. Ушу балдар жөндөн жөн өлүмгө башын сайып туруп калышты ошол мезгилде. Бийлик башкара албай калды. Мына ошол мезгилде чын-чынына келгенде жардам күтөт экенсиң. Мына ошондой жардамды биздин боордош казак элибиз азыр бизден күтүп атат. Бул элдин чыныгы мынандай кызыкчылыгынан, элдин ошол мезгилдеги кырдаалынан биз тарыхты карап көрө турган болсок, революциялык кырдаал деп коет. Революциялык кырдаал эл мурдакыдай жашоону каалабай калат. Бийликтегилер мурдакыдай методдор менен башкара албай калган мезгил болот. Мына ошол мезгилде 10 секунд. чет жактан келген күчтөр пайдаланып кетет дагы, элди кагыштырып коюп, өздөрү четке чыгып кетет. Мына ошол мезгилде карапайым калктын башына караң күн түшүп калат. Алар кайда кетип атканын, бийлик жок болгондон кийин кандай иш кылып атканын билбей калат. Талпа деп коет. Мына ошондой талпада эл өзү жабыр тартат, айрыкча карапайым эл. Эне катары ошол жерде балдардын өлүмүнүн келишкис адам катары биз тезирээк ошол жерде тынчтыкты камсыз кылууга жардам кол сунушубуз керек. Бирок менде бир сунуш бар. Ушул биринчи аскердик бөлүктөрдү жөнөткөндүн алдында биз медициналык жардам, анан гуманитардык жардамды да кошуп койсок ошого более гуманный болот беле деп атам да. Анан ошондой эле биз Убактыңыз бүтүп калды. Депутаттардан бир 5-6
Рахмат. 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 Депутаттар да 5-6 барбай эле турсун ал жака, биринчиден. Экинчиден мындай. Айтканыңыз эң туура. Мына азыр эле менде маалымат алдым мен. По всей Казахстане, в Казахстане принято решение о красной зоне террористической опасности по всей территории страны. То есть, силер айтып атпайсыңар, террористические действия аныкталып атабы, аныкталбай атабы депчи. Они уже приняли решение по всей территории страны о красной зоне террористической деятельности, опасности, то есть. Бул деген Казахстанда азыр өтө чоң мындай операциялар жүргүзүлөт да. Ал жерде действительно ар түрдүү террористтик уюмдар, ар түрдүү деструктивдүү күчтөр, жанагы уюмдарга, топторго биригип алышып, чоң маселелер уже маселе пайда болуп атат. Ошондо биз сөзсүз түрдө башка мамлекеттердин колдоосу менен бирге өзүбүздүн күчүбүздү жөнөтүп, казак элине, казак мамлекетине жардам берүүгө милдеттүүбүз деп билем. Рахмат. Кийинки сөз Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичте. Ассаламу алейкум. Урматтуу Камчыбек Кыдыршевич, эки жакшы кабар айттыңыз. Азыр Казакстанда жагдай нукка түшүп баратат. Мыйзам таласына келип аткандай болуп атат деп, мен абдан кубанычтамын. Анткени бир тууган эл баары бир жүрөгүң сыздайт экен. Түндө чындап айтсам, уктай алган деле жокмун, казактарды ойлоп. Экинчи жакшы кабар, чек аралардын жабылбаганы, эми ушундай да пайдабыз тийбесе, ушундай да жакшылыгыбыз тийбесе, биздин бир туугандыгыбыз кайсыл? Бул абдан жакшы кабар. Жаппай эле колдон келсе жардам берели. Керекти үйлөргө чейин бөлүп кеткенге даярбыз. Бул өтө маанилүү маселе. Менин кийинки суроом тышкы иштер министринин өкүлүнө. Вы же делаете, отслеживая ситуацию в данное время, да? Делаете справку. Как охарактеризуется ситуация в целом? Как теракт, как агрессия, либо как внутриполитическая ситуация? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, ал жердеги акыбал боюнча мына азыр Камчыбек Кыдыршевич дагы айтып кетти. Улам барган сайын улам жаңы маалыматтар келип түшүп атат. Жана чек аралардагы өткөрүү пункттарынын жабылышы боюнча, кызыл жана зоналарды киргизүү боюнча, анан кийин казак тарабынан дагы бизге маалыматтар берилип атат. Ал жердеги абал боюнча толук бизге келип түшкөн маалыматтарыбыз бар. Ошондуктан биз дагы ушул Казакстан Республикасындагы биздин жарандарыбызга да кайрылып айтып кеттик. Алар дагы өздөрүнүн коопсуздугун карап, баягы жашаган жеринен чыкпай, массалык түрдө чогулган элдер чогулган жерге катышпай, өздөрүнүн коопсуздугун сактап, үйдө болуп турууну жана сөзсүз түрдө биздин Казакстандагы элчилигибиз менен, Алматыдагы ген консулдук менен байланышта болууну биз аларга өз тарабынан рекомендацияны бердик. Суроону кайталап коеюнчу. Сиздер муну агрессия катары сүрөттөп атасыздарбы, же ички саясий жагдай катары сүрөттөп атасыздарбы, же бир террордук акт катары сүрөттөп атасыздарбы? Биз бул жерде урматтуу Нуржигит Кадырбекович, дагы бир жолу айтайын, биз башка мамлекеттин ишине кийлигишип, алардын ичиндеги болуп аткан окуяларды чечим кабыл алуу менен же мындай сүйлөө иретинде эмне болуп жатканын айтууга укугубуз жок. Бир гана маселе бизге ошо кайрылган ОДКБнын эл аралык байланыштар негизинде кайрылганында айтып атышат, бизде терроризм болуп атат депчи. Ушуну гана биз айтып атабыз. Ал эми анын ичинде эмне болуп атат? Мамлекеттин ичинде эмне болот? Биз ал жака кийлигишпейбиз, кийлигише да албайбыз. Чоң рахмат. Анткени бул жерде казак бийлигинин бир позициясы бар. Казак элинин бир позициясы бар, оппозициясынын бир позициясы бар. Анан кийин дүйнөлүк коомчулук бир өлкөлөр мындай деп ойлоп атат, экинчи өлкөлөр башка деп ойлоп атат. Ошон үчүн муну бир тактап алыш өтө маанилүү. Кийинки суроо юстиция министрине. Если мы будем принимать данное решение, на мой взгляд, это будет неконституционно. Знаете почему? Потому что только что Камчыбек Кыдыршевич, он привел цитаты из Конституции. Это статья 11, пункт 2.
Вот в следующем пункте вот прописано черно по белому. Использование вооруженных сил Кыргызской Республики для решения внутригосударственных политических задач запрещается. Егер де біз азыр кандай да бир чечим кабыл алып турган болсок, бул конституцияга ылайык келбейт. Мен түшүнөм, ОДКБнын алкагында биздин милдеттенмелерибиз бар. Бирок биздин башкы мыйзамыбызчы, жакында эле биз ант бергенбиз, башкы мыйзамды жана мыйзамдарды аткарууга ант берем деп. Вопрос касается, наверное, суроону тактап коесузбу? Сиз башында баштадыңыз, анан позицияңызды түшүндүм, мен азыр комментарийимди берем, бирок суроону берсеңиз, ага да жооп берейин. Убакыт бүтүп калды, токтотуп туруңуз эми. Убакыт берип койгула. Конституцияга туура келет. Берип эле кайра тикелеп бересиз, анткени бияк түшүнбөй калды да баштан. Карасаңыз, азыркы биз чечим кабыл алып турган болсок, бул конституцияга ылайык келбей калат. Биз конституцияны бузган болобуз. Мен түшүнөм, ОДКБнын алкагында биздин милдеттенмелерибиз бар. Бирок 11 статьяны караңыз, 4 пунктты караңыз. 3. Использование вооруженных сил Кыргызской Республики для решения внутригосударственных политических задач запрещается. Кыргызчасы кайсы бир өлкөнүн мели ички саясий кандайдыр бир тирешин же тапшырмаларын чечүүгө куралдуу күчтөрдү колдонууга тыюу салынат деп биздин башкы мыйзамыбыз көрсөтүп атат. Түшүнүп атам, рахмат. Если разрешите, тогда я отвечу. У вас в вопросе сразу 3, по-моему, было позиции. Я все 3 прокомментирую. Башында айтып кеттиңиз, определение боюнча ошодон акыркысынан баштайын. Пункт 3 статьи 11, он касается, конечно, наверное, в большей степени внутри Кыргызстана вопросов. Но пункт 3, который касается использования по вопросу решения внутригосударственных политических задач, запрещается. Это внутри Кыргызстана. Но вы затронули самый главный вопрос, который важен сегодня, чтобы и вы, и вообще вот 3-4 уже человека на это обратили внимание. Был вопрос о том, является это агрессией или нет. Открытый вопрос. Является ли это терроризмом или нет. Открытый вопрос. Здесь прямых ответов ждать от кого-либо сложно. Это вам решать. Теперь второй момент, самый важный. Есть международные обязательства ОДКБ. Я сам юрист международного права, да, специализируюсь. Обязательства они есть. Есть процедуры, было обращение, и страна обязана это рассмотреть. Но Конституция имеет свою силу, высшую силу. И Конституция требует, чтобы этот вопрос был вынесен на заседание Джоркинеша. Я могу сказать, что были юристы, которые против этого были, которые говорили, что есть прямой мандат и так далее, но были юристы, которые настояли, что это должно рассматриваться вами. Поэтому даже в свете международных обязательств ОДКБ решать будете вы сегодня. И как вы решите, так и будет. Рахмат. Это обязательство. Вот так надо понимать. Рахмат Аяз Батыркулович. Мен түшүндүм. Көрдүңүзбү? Решать будете вы. Азыр бир депутаты сурады, ким жоопкерчиликти алат эгерде бир кыргыз жокер бирдеке болуп кетсе. Мен дароо айтам, депутаттар алат. Мен адамдын каны үчүн жооп бергенге даяр эмесмин. Туура түшүнүңүздөр. Анан бул жакта конституция маселеси бар. Дагы деле айтып атасыз. Мен ойлойм, менин пикиримде расмий түрдө толкование керек. Балким бул маселени биз конституциялык сотко дагы беришибиз керек. Бизге түшүндүрүп берсин ушул статьяны. Сиздин пикириңиз бул субъективдүү пикир. Чоң рахмат. Рахмат. Сөздү Акылбек Өксөнбеков сурап атат. Акылбек Өксөнбекович. Кошумчалап эле коеюнчу. Ошо 11 статьянын 2 пунктусунда айтылып атпайбы? Орусча болуп калды, орусчасын. Разрешение по каждому случаю отправления частей вооруженных сил Кыргызской Республики за пределы территории Кыргызской Республики принимается жогорку кеңешим. Биз ошон үчүн келдик сиздерге. Разрешение алган үчүн. Врач, эгерде хирург операцияга кирип баратса, ал дагы жоопкерчилигин мойнуна алып кирип баратат да. Ал такыр оорубайт, эчтеке жугузбайт деп биз ага гарантия бере албайбыз да. Военный дегендер дагы ошондой. Мына кыргыз өкмөтү мойнуна алды. Кыргыз өлкөнүн жетекчиси мойнуна алды жоопкерчиликти. Туура бул договор о коллективной безопасности дейт. Биз ошол эки договорго кол коюп бергенбиз. Маданий суверенитетибизди коргойлабызбы? Коргойлабыз. Экономикага аракет кылсак болобу? Болот. Саясий суверенитетибизди ким талашып атат? Эч ким талашкан жок. Бирок согуш военный суверенитетибизди биз колдой албайбыз жалгыз өзүбүз. Эгерде биздин башыбызга мүшкүл түшсө, иш түшсө, бөлөк парламенттер ушул абсурд айтып отура берсе, биздин эмнебиз калып калат? Биз ошондуктан ошо ОДКБга кирип атканда, менде жаш депутат болчумун колдоп, ушул эркинде
агрессия бола турган болсо, бири-бирибизди колдойлу деп ошондо жардам берген. Кыргыз өкмөтү ошону мойнуна алып, сиздердин астыңыздарга келип атат. Президент, Казакстандын президенти агрессия болду деп кайрылгандан кийин түнү менен ОДУБКнын президенттери төрагалык кылган Пашинян болгон, урматтуу Армениянын премьер-министри. Аларга ошол эки далилдин баары көрсөтүлгөндөн кийин анан ошондой чечим кабыл алынды. Бирок ар бир жолу уруксаатты жогорку кеңеш берет деген үчүн сиздерге уруксаат алганы келип атабыз. Жоопкерчилигибиз ар бирибиздин мойнубузда болот. Рахмат. Üçüncü mikrofon. Üçüncü mikrofon. Улатау. Рахмат, вот азыр юстиция министрі айтып қойды, я юрист-международник. В Организации договора коллективной безопасности все решения принимаются на основе консенсуса. Если хотя бы одно государство будет против, решение не проходит. Все договора, которые в соответствии с Конституцией необходимо проводить ратификацию, проходят соответствующую ратификацию через парламент. В нашей стране через Джоркинеш. В другой стране может это быть парламент, либо еще кто-то. У нас это прошло через Джоркинеш, Кыргызской республики. Поэтому при принятии решения по отправке вооруженных сил, решение принимает Джоркинеш. В данной ситуации. Правильно? Теперь отсылка на статью 5. Еще раз повторяю. Здесь четко написано. В случае возникновения... В случае акта агрессии, в случае совершения агрессии со стороны кого агрессия была? Вам вопрос задавали, вы не ответили. На любой из государств-участников осуществляется право коллективной обороны. Обороны от кого? От собственного народа? Извините, я здесь хотел бы ответить. Урматтуу депутаттар, Гизенак бул жерде бұл баяғы пиар қыла тұрған әркім өзінің шайлоочулардын алдында, же башкалардын алдында мындай бир өзүн пиар кыла турган убакыт болбой атат да азыр. Мен ачык эле айтып коеюн. Мына азыр мага маалымат келди. Ак жол менен уже ак тилекти жабышты. Грузы тоже. Адам полностью на 100% жабышты. Эртең барып туруп Айдарбек жооп берсин элге. Эмне бизге ун келбей калганда. Эртең ундун баасы bir kavun 10 mingге чыйып кеткенде, 1 литр бензин 100 сомго чыйып кеткенде, бул жерде мамлекетте ойлошубуз керекти. Биз эмне көчөдө жүргөн эле бир адамдар эмеспиз да, бул жерге келип алып силердин алдыңардан суранып, жалынып, жалбарып эле өзүбүз үчүн чечип аткан жокпуз. Силер үчүн чечип атабыз. Мамлекетибиз үчүн чечип атабыз. Коомубуз үчүн чечкенге аракет кылып атабыз. Силер, урматтуу депутаттар, коомдун жаңы шайланып келген депутаттары катары жоопкерчилик алганга тоже алыш керек жоопкерчиликти. Эртең Нуржигит Кадырбеков жооп бербейт да. Ал отурат ошо бир креслосунда. Мен адамдардын канынан корком деп коем. Ошондуктан, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, мен сиздерди дагы бир жолу чакырып кетемин. Бул жерде саясат кыла турган, өзүңдү пиарлай турган, же шайлоого бара турган, даярдана турган убакыт эмес. Мамлекеттик деңгээлде, мамлекетибиздин башчысы кабыл алган чечим. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоев чечимди кабыл алды. Тигил башка мамлекеттердин башчылары менен чогуу түнкү саат 2-де чечим кабыл алынды. Так, анан кийин эгерде добуш бере албасаң, башка болсо, пиарланбай, канды башканы оозуңа алып сүйлөнбөстөн, жакшынакай кылып туруп, унчукпай олтуруп бергиле. Себеби эртең азыр мына мен тревожить этип аткан себеби азыр 7 посттун 4-өө жабылды. Эртең барып туруп 7 посттун баары жабылгандан кийин унду желкесине ким? Кадырбек ташып келип береби? Ким ташып келип берет? Элибизди ким багат? Элибиздин, коомубуздун ичини, тынччылыгын ким сактайт? Ошондуктан, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сизди мен иним катары как сыйлайм, бирок оозуңузга баягы жаман сөздөрдү албастан чечим кабыл алып берүүгө, тезирээк кабыл алып берүүгө, урматтуу депутаттар, суранабыз. Менде дагы жоопкерчилик бар. Менде дагы жоопкерчилик бар, жеке адам катары. Саясатты азыраак кылып, же болбосо, көптөгөн сөздөр айтылып кетип атат, жабык иретти өткүзөйлү. Бая мен сиздерден суранып айттым эле.
Регламенттин канчанчы статьясы эле? 36 статьясынын негизинде, 36 статьясы 1-пункт негизинде. Моунда эл аралык келишимдер, аскердик маанидеги маселелер жабык артында каралат деп. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ушул маселени же болбосо жабык артында чечип бериңиздер. Ошол боюнча азыр. Чечип туруп чечимдерди кабыл алып бериңиздер. Азыр ошол боюнча меме. Рахмат. Акыл Үсенбекович. Улан Бердибаевич, мен дагы ошону суранып кетет элем. Азыр кичине эмоциялар дагы чыгып атат.